Жаштар арасында жыл мыктыларын аныктоо өткөн жылдан бери салтка айланып, ар кыл тармакта кызматтанган эмгек алдыңкылары аныкталып келет. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан жарыяланган сынакта жыл сайын ондогон катышуучулар ат салышып, коюлган талаптарга дал келген гана катышуучулар марага чыгат. Быйыл дагы тармактар ичинде 15 номинация боюнча сынак өткөрүлдү. Министрлик тарабынан ар бир экономиканын ар тармагында кызмат кылган жаш адистерди конкурс жарыялап, ошолордун жыл ичинде көрсөткөн ийгиликтерине атайын комиссия бар, ошолор карап чыгып, анан ошол 15 номинация боюнча ар бир кесибине карап тапшырылат. Муну менен катар Нарын облустук жаштар ордосу тарабынан дагы жыл мыктылары аныкталды. Анда жаш өзгөчөлүгүнө чек коюлбай 17 номинацияда өткөрүлдү. Изилдөө жүргүзөбүз. Изилдөө жүргүзүп, анын негизинде Нарын областынын жаштарын жана ийгиликтүү байкелерди, эжелерди, бардык ийгиликтүү мыктылардын бардыгын аныктап чыгабыз. Аныктап чыгып, анан Нарын областынын жаштар ордосунун тарабынан азыр 17 номинация берилип атат. Салтанаттуу иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тандалган жыл мыктылары катышышты. Ар дайым биздин областта мыктылар көбөйө берсин. Алгач эмгек, миграция жана жаштар министрлиги тарабынан жарыяланган сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар ыйгарылды. Министрликтин диплому жана баалуу белектер берилди. Нарын облустук телерадио компаниясынын диктору Нургул Курманалиева дагы өз ишинде артыкчылык көрсөткөндүгү үчүн сыйланды. Жылдын мыкты жаш кызматкери. Жаш болсо дагы кесиптештеринен айырмаланып, өз ишин мыкты билген, өлкөнүн өнүгүшү үчүн мейли шаар, мейли айыл болсун, өз салымымды кошом деген жаштар алдыңкы сыйлыктарга ээ болуп кубанып турушту. Кичине кезимден баштап эле тилегим бар болчу, кызмат кылам деп. Шаарга качпайм эч качан. Жумгал элиме кызмат кылганга чыңга баштадым. Бүгүн мен туризм тармагына кошкон салымы үчүн сыйлыгын алып отурам. Абдан кубанычтамын. Өзүм Бишкек шаарындагы Кыргыз Улуттук университетинде чет тилдер факультетин бүтүргөнмүн. Жай мезгилинде туристтер менен, француздар менен котормочу болуп иштейм. Өзүм Ат Башы районунда 4 жылдан бери жашап, ошону менен бирге Ойтерскен орто мектебинде мугалимдик кесипти да аркалап келем. Жалпы эле ушул жаштар үчүн бүгүнкүдөй иш-чара, бүгүнкүдөй ушундай наамдардын берилип жатышы жаштардын ишинде болобу кандайдыр бир стимул берет да бардык жаштарга. Андыктан ошо бардык жаштарды бүгүнкү сыйлыгы менен куттуктайм. Ал эми жаштар ордосу тарабынан берилген сыйлыктардын алгачкысы жыл адамы деп белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын чөбүрөсү Тургуналыга ыйгарылды. Учурда Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин 2 курсунда билим алып жаткан каарман Кыргызстанга чоң атасынын жардам аркылуу келгендигин айтат. Кыргызстанда жашоо абдан мага жакты. Кыргыз элим менен Кыргыз жеринде абдан жакшы жашоо жүрүп атат. Эл абдан жакшы кабыл алып, эл колдоп атат. Эл колдобосо бүгүнкү жыл адамы дагы берилбейт. Элдин колдоосу, элдин баалоосу абдан жакшы болуп атат. Ал эми жылдын мыкты маалымат кызматы деп Акпресс маалымат борборунун Нарын облусундагы өкүлчүлүгү табылды. Ачылгандыгына жыл боло элек болсо дагы маалымат кызматы калк арасында болгон сурамжылоодо мыктылардан деп табылган. Ачылганыбызга ушу жылдын башында ачылган. Бизге март айында 1 жыл болот. Анан биз күнүнө маалыматтарды оперативдүү чагылышып турганга аракет кылабыз. Ал эми мыкты жетекчи деп Актала районунун акими Семетей Черикбаев табылган. Айтымында жаштарга азырынча өлкөдө анчейин маани берилбей, мамлекеттик кызматтар улуу муундагылардан жаштарга артпайт. Анын үстүнө кадр даярдоо саясаты дагы тийиштүү деңгээлде эмес. Мындай көрүнүш кайсы бир мезгилде башкаруу бийлиги үчүн мүчүлүштүктү алып келиши ыктымал дейт. Жаштар кадырлуу болгонго, элге, өлкөгө пайдалуу болгонго, жаштар акчаны кубалабай, ушул бир жакшы бир аксакалдардан батала тургандай системалар жасашыбыз керек. Областта менин оюмча, мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, жакшы көңүл буруп келатат. Көңүл бурдуруп аткан жаштар өздөрү эле болуп атат. Мамлекеттен атайын система иштеп чыгып, биз мына киргиле, могул тармактан силер ийгиликке жетесиңер деп биз, мен ойлойм, так бир даана жол көрсөтүп бере албай атабыз. Жыл мыктыларын аныктоо иш-чарасы өнөр адамдарынын ыр бийлери менен коштолду. Парасадык Казиева, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары.